بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Сыйкыр тууралуу мындай деген маселе бар. Сыйкыр негизинен тарыхый жагынан да караганда жана өзүнүн зыяндык бере турган түрүнөн караганда экиге бөлүнөт. Биринчи түрү бул сихр хакыйкый, мындайча айтканда чыныгы акыйкат сыйкыр. Экинчи сихр тахили, мындайча айтканда көз боемой сыйкыр. Мына эки түрү бар. Биринчи түрү мындай: сихр хакыйкый, чыныгы сыйкыр деген бул эмне? Ва хуа ибаратун мин уқад. Жанакындай чыныгы сыйкыр деген бул жанакындай түйүндөр менен, жиптер менен байланыштуу. Янфусу фиха сахир, сыйкырчы ошол түйүндөргө, жиптерге байлап туруп үйлөйт. Уqdun ва руqa ва калам ютамтам бихи. Ал жерге өзүнүн сыйкырдуу кара дуаларын айтып, ошон менен шыбырап, ар кандай сөздөрдү айтат. Кээ бир сыйкырчылар сыйкыр окуганда шайтандар аларга жаран беребиз деп Аллах Тааланын улуу Куранынан аны бурмалап окуганды талап кылышат. Ошон үчүн Куранды бузганга аракет кылат сыйкырчылар. Шайтандар ошону талап кылат. Аны ошентип качан гана бир сыйкырчы ушундай жаман түрдө окутканы буну ютамтам деп коет. Бул жанакындай Аллах Тааланын сөзүн буруп, ар кандай жолдор менен бурганда, бурмалаганда шайтандар ошондон ыраазы болот. Андан кийин сыйкырчыга таасирин бергенге биз жаран беребиз дейт. Ва ястаину бишаятин фи каламиги. Сүйлөгөн сөздөрүндө, кара дуаларында шайтандардан жардам сурайт. Ошон үчүн шариятыбызда сыйкырчы эмнеге капыр дейбиз? Анткени шайтандан жардам сурабат. Истиана, ал-истиана, ал-истигатha лиллахи субхана ва тааля. Жардамды бир гана Аллахтан сураш керекпиз. Анткени пайгамбар айткан: "Изастаанта фастаин билlah". Эгер жардам сурасаң, бир гана Аллахтан сура. Файда истагатта фастагит билlah. Кыйынчылыкта жардамга чакырган болсоң, бир гана Аллах Тааланын жардамга чакыр. Ошон шариятыбызда Аллахка эмес, башка бирөөнү кыйынчылыктан жардамга чакырсак, бул ошон менен ширк кылган болобуз. Аль-ияду билlah. Ошон үчүн булар шайтандарды жардамга чакырат. Шайтандарды, улууларды, биздин азиздер, биздин ар кандай сөздөр менен атап алар чакырышат. Келгиле деп алардын аттарын чакырат. Ар кандай даражалары менен аларды чакырат. Ал ушундай дагы болот. Дуа ли шаятин. Шайтандарды дуа кылган өздөрүнүн кара дуалары болот. Ва азаим юалликунаха. Өздөрүнүн тумарлары, жанакында ар кандай жиптери бар, ошолорду алар өздөрүнө иле алышат. Ва китабат таласим яктубунаха би асма шаятин. Ал тумарларында шайтандардын аттарын жазып койгон. Аны ошолорду көтөрүп алып туруп чакырышат. Юалликунаха алал марид. Ошол тумарларын ооруган адамдарга илип коюшат. Мойнуна илип коет. Мойнуна илип кой дейт, же бутуна байлап кой дейт. Хада хуа сихр хакыйкый. Бул да чыныгы сыйкыр. Ошондон гана таасир берет. Анткени пайгамбар алейхиссалам мурда сабакта айтканбыз, Лабид ибн Асамден еврей сыйкыр окутуп, чачын алып туруп, ошол сыйкырды жиптерге, түйүнгө байлап туруп, Зарван деген кутукка катып койгон дейбиз. Уамма бил ихлал би аклихи. Ага ушундай сыйкыр окутат. Хаза юассар фил масхур. Сыйкыр окулган адамга өтө таасирин берет. Жаман таасир берет. Имма би катлихи, балким ал өлүп калышы мүмкүн ошол сыйкырдан. Ва имма би имрадихи, ал адамды оорутушу мүмкүн. Ва имма би ихлал би аклихи. Акылын айлантып, башын айлантып, акылынан кетириши мүмкүн.
жин де кылышы мүмкүн. Хада хуа хакыйкы. Мына бул акыйкат, сыйкыр. Эми бул сыйкырга ким катышат? Бул сыйкырга ифрит деген шайтандар катышат. Эми жиндердин даражалары бар. Эң кичеке жин бул жинни болот. Ал учуп жүрөт. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, ошол себептен эстегенде оозуңарды атасауб, эстегенде колуңар менен жапкыла, шайтан кирип кетпесин дейт. Эмне ал жинни учуп жүрөт да кирип кетиши мүмкүн. Кирип кеткенден кийин, ичиңе киргенден кийин ал чоңоюшу мүмкүн. Бирок качан чоңоет? Эгерде кет баратып, унааңда же кет басып баратып, чалынып кетип, шайтан алгыр десең, орустар чорт побери, ошого бир нерселер айтсаң, шайтан чоңоет дейт. Ошон үчүн кул бисмилла. Сен бисмилла дейт. Айткын дейт пайгамбар ага. Жанакындай жаман сөз айтсаң дейт. Ал шайтан чоңоет дейт. О хажмуху келбейт. Анын көлөмү үйдө болуп кетиши мүмкүн дейт. Бирок бисмилла сен ал шайтанды кичирейтесиң дейт. Кезду баба. Чымын деңгээлине жеткиресиң дейт пайгамбардын хадиси. Ошон үчүн андан чоңойсо кичеке балдарга түшүндө жаман көргөзүп, кичеке балдарга киргендерди буну арбак деп коет. Бизде жанакындай кичеке бала арбакты көр дегендей. Андан дагы өйдө бириксе, өйдө көтөрүлсө бул шайтан. Шайтан деген бул адамдарды акылы кирген, балагатка жеткенден баштап картаң чалдарга чейин азгыра тургандар, намаздан, орозодон, зекеттен, жаман иштерди кылдыртып, ошондой жасатканда муну шайтан дейт. Шайтан деген сөз майсы бул Аллахка баш ийбеген тентек зат деген сөз. Ошон үчүн ал тентек кылып, баш ийбей, Аллахка моюн сунбаган затты шайтан дейт. А шайтандар жиндерден болот, адамдардан да болот. Эми андан өйдө көтөрүлгөндөн кийин бул марит болот. Марит деген бул көз ачыктар менен иштешет. Ал кабарларды көз ачык менен биринчи кабат асманга чейин кыскасы 99 жин иштейт. Ошон баардыгы марит болот. Аллах субханаху ва тааля Кур'анда айтат: "Инна зайянна самаа дуnya би зинатил кавакиб ва хифдан мин кулли шайтанин марид." Биз дүйнө асмандарын жылдыздар менен козоп койдук жана шайтандарды атыш үчүн, шайтандарды уруш үчүн ушул жылдыздарды менен сактап койдук, коргоп койдук деди. Мынакей. Демек, марит деген мин кулли шайтан марит деди. Марит деген шайтандар ушундай кабарды урдап, көз ачыктары менен иштешет. Андан кийин көтөрүлгөндөн кийин бул ифрит. Ифрит деген бул эң чоң шайтан. Ал сыйкырчылар менен иштешет. Сыйкырын ишке ашырат. Бирини учуруш керек, бир сыйкырчыны жанакындай фокустар жасатыш керек. Мисалы, ал сыйкырчы экиге бөлүнөт, көрүңөр. Сыйкыр мондай адам баласын ажырата турган, адам аял менен күйөөсүн ажырата турган, адам баласын өлтүрө турган, оорута турган бул сыйкырчыны бул сахир аллади индаху сихр хакыйкы. Акыйкат сыйкыр менен алек болгондо бул сыйкырчы, акыйкат сыйкыр мареке болгон сыйкырчыны ошондой айтабыз. Эми экинчи түр сыйкыр ат-тахили, көз боемой сыйкыр. Бирок ошого жетип мында да эскерип кетебиз. Биринчи сыйкырдын тарыхы бул Сулайман алейхиссалам доорундагы тарых. Анткени Сулайман алейхиссалам адамдарга окулган сыйкыр кандай сыйкырды окуп жаткан экен? Анткени Аллах өзү айтты Кур'анда. Алар аял күйөөсүн ажырата турган. Демек бул аял күйөөсүн ажырата турган сыйкыр бул адамдарды чындап ортосун бөлө турган сыйкыр. Мына бунун тарыхы Сулайман алейхиссалам доорунда. Эми экинчи сыйкыр анын тарыхын дагы айтабыз. Экинчи сыйкырдын түрү бул тахили, бул көз боемой сыйкыр. Ва хуа сихр ал-айн. Бул көздү бойойт. Биян я'мала ашия юхил илан нас аннаха сахиха. Ал көз ушундай бойойт, элдерге ошондой экенде көргөзөт. Ва хия гайры сахиха. Бирок чындап караганда чынык абалы андай эмес. Бул жанакындай фокусник деп койсок болот. Иллюзионист. Бул иллюзия менен, фокус менен адамдардын көзүн бойойт. Мисалы, картежник, карта менен мону бирдеме кылып туруп картаны чыгарып коет. Неге? Ошол фокус жасаганга ага бир нече жыл кеткен болот. Жанакындай шляпадан көйүчкөндөр чыгарат.
Неге ошоно фокусниктер? Алар эч качан футболко качан барбайт. Мына Америкадагы Минута славага бир американец барды фокус көргөзүп. Мында узун нерсе кийип алды. Бир жагынан көбүшкөн чыгарды бир колунан балким шляпа чыгарды. Кайра бир колунан балким ошонун капасын чыгарды көбүшкөндүн. Бул эмне? Атайын узун көйнөк кийип алган, чоң бир куртка кийип алган, ошонун ичинен ушундай тез арада жасайт, адамдар көзүн бояп туруп, фокус менен ушундай орустар айтканда ловкий, ушундай ыкма менен тез жасап, ал көнүп калган элдерге көзүнө көрүнбөйт анын тез кыймыл аракеттери. Мына бул көз боемой сыхырчы. Чындап караганда андай эмес ал. Эгер ушунчалык биягынан көбүшкөн чыгарса, бул жана капас чыгарса, футболка качан барбайбы? Андай кыла албайт ал. Бул алдамчы. Адамдарды ошентип көзүн бойойт. Бир дагы фокусник Аллахтын аты менен ант ичем, анын колунан ошондой сыйкырдуу нерселер келбейт. Ал жалганчы. Ал адамдардын көзүн бойойт, же карта менен бойойт, же ошондой кийим менен бойойт, же болбосо жанакындай кылган иштери менен бойойт. Улантабыз, шейх эмне дейт? Биан я'мала ашя юхайл иля нас анна сахиха ва хия гайра сахиха юхайл лин-нас аннаху яктулу шахсан ва юхи. Ал адамдар ошондой көз бойойт, бир адамды өлтүрүп, кайра тирилип жаткандай. Мисалы ошондо фокустарды көрбөдүкпү? Аялды жаткырат дагы ортосунан кесип туруп, бир жагын тияка чыгарып, бир жагын бияка чыгарып, кайра бириктирип туруп, тирилтип коет. Аль-ияду билля. Бул баары жалган. Анын баарын бүт өздөрү жасашкан. Балким ага бир нече жыл кеткен, ошонун баарын жасап, элдердин көзүн айландырган, башын айландырган, көзүн боёгонго. Яқта расаху сумма ярудда. Башын кесип туруп, өзүнө кайра кайтарып коет дейт. Ау аннаху яжурру сайяра би ша'рихи. Же болбосо ал машинени чачы менен сүрөйт дейт. Ау би аснанихи, же машинени тиши менен сүрөйт дейт. Андай көрүп жатпайбы? Машина сүрөп жүрөт бирөө самолет сүрөп жүрөт, бирөө гүлтеген КамАЗды же болбосо жанакындай бир нерсени чоң машинени сүрөп жүрөт. Ау анна сайяра тамши алейхи ва ла тадурруху. Анын үстүнөн машина өтөт, ага эчтеке болбойт. Тазхабу алейхи ва ла тадурруху. Эчтеке болбойт анын үстүнөн өтүп. Ау аннаху ядхулу фин-нар. Же болбосо ал отко кирип кетет. Кайра чыгат. Ау якулу нар, же отту жейт. Оозуна салат. Эчтеке болбойт. Ау ят'ану нафсаху бил хадид, же темирлери менен саят өзүн. Ят'ану айнейхи би ашяхил хадид. Жанакындай узун темирлери менен көздөрүнүн терегине бирде жерин саяп, же болбосо узун темирлерди балким оозуна сайып тияка чейин киргизет. Эмне? Мунун баары көз боемой сыйкырчылар. Булар менен канча жылдап ошого ал аракет кылып, ошол иштен профессионал болуп калган. Ау яакул хадид, же темирди жеп коет, жутуп коет. Же болбосо ал ау яакул зужаж, же болбосо жанакындай айнекти, мисалы бөтөлкөнү майдалап туруп, ошо айнегин чайнап жеп коюшу мүмкүн. Куллу хази мин анва шууда ат-тахил лин-нас. Мунун баардыгы тең шарлатандардын иши. Бул адамдардын көзүн боеп, аларды алдап жатат. Ва хия ла хакыйка лаха. Анын чыныгы жүзү жок андай. Мисля сихр сахарату фир'аун. Бул сыйкырчылар, алардын тарыхы фараон доорундагы сыйкырчыларга окшош дейт. Муса алейхиссалам доорундагы сыйкыр ошол сыйкыр. Муса алейхиссалам доорунда фокус катуу жайылып кеткен. Сулайман алейхиссалам доорунда сыйкыр бул аял күйөөсүн ажыраштыруу сыйкыр катуу жайылып кеткен. Анткени, билесиңер, Муса алейхиссалам, Муса деген пайгамбарды, Муса деген пайгамбарды фараонун сыйкырчылыгы ушунчалык махир, ушунчалык профессионал түрдө көз боёгонду билип калып, алар өздөрүнүн жанакындай колдорунда таяктарын, колдорунун идиштерин таштаганда, алар кичеке жыландарга айланып кетти. Муса алейхиссалам пайгамбар көрүп, ишенип, коркуп кетти. Аны Аллах айтты Куранда: "Фаауджаса фи нафсихи хифатан Муса, кулна ла тахаф, иннака антал а'ла." Айтты Аллах Таала. Муса алейхиссалам жана сыйкырчылар сыйкырды ырыткандан кийин фаауджаса фи нафсихи хифатан Муса. Муса өз көөдөнүндө коркунуч тудуруп алды дейт.
Анан айтты дейт Аллах Таала: "Эй Муса, сен коркпо, сен алардан бийиксиң. Ва алqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u." Оң қолыңда таяң ташта, алардың жазаған сыйқырларын жеп салат. Иннама хада кайду сахир. Бұл бір ғана сыйқырчының айламалы. Вала юфлиху сахиру хайсу ата. Сыйқырчы қаяқта болсын, ал ешқашан игілікке жетпейді деді Аллах Таала. Демек, юхаййлу илейхи мин сихрихим анна тас'a. Таха сүресінің 60 аятында Аллах айтады, алар сыйқырчылар, жаңа Муса алейхиссаламға фараон сыйқырчылары сыйқырларын таштап, жиптері менен, таяқтары менен ичтерин таштағанда, ал сыйқырлары Муса алейхиссаламның көзін бояды, анан кейін ал жыландай болып, соймолып баратқанда болды дейді. Қаралашы, Муса алейхиссалам көзін бояп қойғандан кейін Муса алейхиссалам шын екен деп ишенгеннен қорқты. Эми биздин заманда булар кимдер? Булар касыйдачылар. Касыйдачылар эки сыйкырды өзүнө камтыган. Биринчиден алар аял күйөөсүн ажыратат, содасын жоготот, бузат, токтотот. Экинчи түрү, уктуңар беле, ушундай бир касыйдачы бар. Ал сыйкырын ошо касыдасын окуганда дейт, жумурткадан жылан чыгарат эле дейт. Булактын суусун тетир айланып салат. Адамдын башын эшекке айландырып салат. Же болсо чынында суу болсо, ошо касыдасын окуй берип, ал кайнатып, булантып, түтөтүп салат деген. Мана Муса алейхиссалам дорындагы сыйкырды колдонот бул. Билип коюңуздар, Кур'ан Аллахтын акыйкат сөзү. Аны бир саат окусаңар чыныдагы суга, ал кайнабайт, түтөбөйт, буланбайт. Акыйкат сөз андай сыйкырлабайт. Касыдачылар алар ошону жазайт. Ушун шариятыбызда касыда окуайлык дегенбиз. Эмнеге? Анткени касыда бул жанакындай поэма. Араб тилиндеги, араб адабиятындагы поэма. Шарияттагы поэманы муну мандума дейт, мандума. Мисалы мурдакы алым 2-нчи кылымда төрөлгөн, 3-нчү кылымдын хижра 316-жылында кайтыш болгон бул Абу Дауудтун баласы, Абу Дауудтун баласы бул Абу Бакр Абдулла ибн Сулейман ибн Аш'аз ибн Аби Дауд ас-Сиджистани. Бул мандуматул хаия. Ха тамгасы менен бүткөн ушундай шарияттык мандума деген жазган. Ал эмне? Ал и'тиқад ахлу сунна вал жама, ахлу сунна вал жамааттын акыйдасы деп. Ошо жерде ырс саптарында Аллахка кантип иман кетиш керек? Куран жаралган эмес. Айтор Куранды жаралган дебегиле Жахм ибн Сафан сөзүн эришибели дейт. Мисалы мен бир 3-4 бир ырынан айтып берсем, ошол Ибн Аби Дауд айтат. Ошол мандум аль-хаияда. Тамассак бихаблиллахи ваттабил худа. Аллахтын жибине бекем кармагың. Хидаят жолду эрчигиң дейт. Вала таку бидиян лааллака туфлиху. Бидаят жол болгуң, ошондо сен ийгиликке жетесиң дейт. Карлач кандай нерсени айтып атат. Вадин би китабиллахи ва сунаниллати. Аллахтын китеби менен динин тутун. Пайгамбардын сүннөтү менен. Атат ан расулиллахи танжу ва тарбаху. Пайгамбардан келген сүннөт менен сен ошондо ийгиликке жетесиң, сен ошондо куткарыласың, ошондо сооп табасың дейт. Ва кул гайру махлуqin каламу маликина. Айткың, падышабыздын Аллахтын сөзү жаралган эмес. Бидалика данал атқия ва афсаху. Мына ошол акыйдада, ошол динде эң таквалар, эң тазалар, эң мыктылар болгон. Вала таку фил Кур'ани бил вақфи қаилан. Куранда ошондой жерге токтобоңун. Кеме кала атбаун ли жахмин ва асжаху. Кимдерге окшобоң? Жахм бин Сафван жана анын артынан эрчигендерге окшобоң дейт. Вала тақулил Кур'ану халқун қаратуху. Айтпағың дейт. Кур'ан жаралган, мен ошону окудум. Фа инна каламаллахи бил лафзи юдаху. Аллахтын сөзү айтылышына өтө түшүнүктүү. Ва кул ятажаллаллаху лил халқи жахратан. Айткың, Аллах пенделерине кыяматта ачык көрүнөт. Камал бадру ла яхфа ва роббука аудаху. Кантип ай
жашылбагандай. Сенин Раббиң айдан дагы ачык дейт. Валейса бимаулудин, валейса бивалидин, валейса лаху шибхун таалал мусаббаху. Ал төрөлгөн эмес, ал төрөткөн эмес, ага эч ким окшош эмес. Ал ыйыкталган татыктуу зат дейт. Вакад юнкирул жахмию хада ва индана. Мана ошол маселени жахмиттер аны кабыл алышпайт. Бимистaqi ма кулна хадисун мусарриху. Биз айткан маселеде ачык хадис бар дейт. Сахих хадис бар дейт. Раваху Жарирун ан мақали Мухаммадин. Жарир риваят кыл. Жарир деген сахаби. Пайгамбардын сөзүнөн дейт. Факул мислама кад кала фи зака танжаху. Ошону гана айтсаң, сен ийгиликке жетип куткарыласың дейт. Вакад юнкирул жахмию айдан яминаху. Жахмиттер Аллахтын колун дагы таанышат. Каралач, бул жерде Ибн Абу Дауд айтат. Вакилта ядейхи бил фавадили танфаху. Аллахтын эки колу анын пазилети менен ылайыктуу дейт. Вакул янзилул жаббару фи кулли лейлатин. Айткын, улуу зат Аллах Таала ар түнү дүнү асманына түшөт. Била кейф жаллал вахидул мутамаддиху. Кантип көтөрүлөт, кантип түшөт, аны эч ким билбейт. Жалгыз зат мактоого татыктуу дейт. Иля самаи дуния ямунну би фадлихи. Ал дүнү асманына түшөт. Өзүнүн пазилетин жайылтат, өзүнүн пазилетин берет. Фатуфражу абуабус самаи ва туфтаху. Асмандардын эшиктери ачылат дейт. Якулу ала мустагфирун ялка гафиран ва мустамнихун хайран ва ризкан фаюмнаху. Кана кечирим сурап турган зат барбы? Кечирүүчү жолугайын деп жатабы кечирүүчүгө. Кечирүүчү аны кечирет. Ага жашылыктарды, рызкыларын тартуулайт дейт. Караңыздарчы, мына бул мандума. Керек болсо морики мандуманы акыйдада бул туура, бул чоң алымдын сөзү. Ошону бирөөгө дем салганда дагы туура эмес. Ошону окуп дем салган болбойт. Неге? Демди бир гана Аллах субханаху таалянын китеби менен салыш керекпиз. Же пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси менен, дуасы менен. Бул манзум өзү 40 саптан турат. Ошон үчүн келиңиздер. Аллах субханаху таала бизге өзүнүн берекесин берсин. Ар кандай баледен сактасын. Кайрылабыз эми. Сыйкырчылар ошондой нерселерди окуп көздөрүн боеп эткен. Сахару аюн нас. Ошентип алардын көздөрүн бойгондон кийин хада сихр тахили. Бул көз боелгон сыйкыр. Хада юсаммунуха ал-камра. Бул жанакы көз боемой сыйкыр. Ал фокус. Иллюзия деп коет буну. Ошол жөнүндө Аллах субханаху таала айтты. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. Акыйкат сыйкырга жанакы аят дал. Эки Харут мен Марут, эки периште силерге сыйкырды үйрөткөнгө чейин эскерткенбиз. Капыр болосуңар деп. Бул акыйкат сыйкырдын окуясы. А жанакы Муса алейхиссалам доорундагы сыйкыр бул эмне? Бул көз боемой сыйкыр. Демек, сыйкырдын эки түрү бар экен. Шариатта өкө жөндө эмне деди? Фаман фаала ау радия бихи кафар. Ким ошол сыйкырды өкөнүн бирөөсүн жазаса, же ошого разы болсо, мындайча айтканда жазатса деген сөз. Жазаткан адам разы болот. Алар динден чыгат дейт. Мен сахара ау сухира ла. Ким сыйкыр кылса, же кимге сыйкыр кылынып берсе дейт. Мындайча айтканда кимге сыйкыр жазалып берсе. Мисалы, бир адам сыйкыр жазайт, бул сыйкырчы, а экинчи адам ошо сыйкырчыга барат да, могу сүрөттү көтөрүп келет, могу жазап бер дейт. Ошол экөөнө тең Аллах Таала динден чыгат деп шарият ага айтып жатат. Демек, эмнени айтабыз буякта? Келиңиздер. Аллах субханаху таала сыйкырчылардан биздин коомубузду сактасын. Алар элге бир гана жамандыкты жайылтат. Алардан жакшылык күтүш болбойт. Аллах субханаху таала бизди өзү колдосун, өзү сактасын.
Аллах Таала бул маселени бардыбызга түшүнүктүү кылсын. Неге? Анткени Аллахтын дини бул акыйкат дин. Фассална аятаху тафсила. Аллах Таала ар бир аятын ачыктап бердим деп билдирген. Сыйкырчылар булар бүт барын дагы деле жашырат. Эч кимге айтпайт. Ошентип сыйкырчылар эмне сыйкырды үйрөтүп аткан элге чыгып монтип көргөзбөйт. Көргөзсө алардын абири ачылат. Аллахтын дини, мусулмандар, устаздар, алымдар сыйкырчылар эмне экенин Аллахтын китебинен, пайгамбар хайысынан айтып берип жатат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.